Улан Эгизбаевдин жубайы, кыз балага оор күндө баш жүлөй турган жалгыз ийин, ата-эненин ийини. Маркум Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева жаңы посту менен бөлүштү. Кыз балага оор күндө баш жүлөй алчу жалгыз ийин, ата-эненин ийини. Кээде буркан шаркан түшүп ыйлап келесиң, кээде көзүң жанып кубанып келесиң, кээде мел калт түшүп айланаңдагы адилетсиздиктердин баарын ичке жутуп келесиң. Эч унчукпай ийинин тосуп берет. Жөлөнөсүң, дүйнөдө жок коопсуздукту сезесиң. Мен ушул ийиндерден башымды көтөрө албай жаткан күндөр болду. Сүйлөөгө да ал келбеген, баарынан көңүл калган. Бул ийиндердин дагы бир касиети: сени жөн гана жөлөп койбой, ишеним жаратат, тургузат. Мүдүрүлө кетсең таяйт, кубаттайт. Бүгүнкү жакшы абалым да ошол ийиндердин урматы үчүндүр. Мен бул ийиндердин түбөлүк болушун, оорубашын күндө тилейм. Ошондой эле өзүм да кичинекей башын жөлөп алган балама мыкты ийин болууну самайм. Сооронбай Жээнбеков Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарын кыдырат. Президент Сооронбай Жээнбеков 12-13 август күндөрү жумушчу сапары менен Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков иш сапарынын алкагында медициналык, социалдык, айыл чарба, өнөр жай жана билим берүү объектилеринин ишмердүүлүгү менен таанышат. Ошондой эле пандемия шартында ирригацияны жакшыртуу жана ички жолдорду реконструкциялоо долбоорлорунун кантип ишке ашып жатканын көрөт. Мамлекет башчынын өлкө аймактарына иш сапары уланып жатканы белгиленди. Ал буга чейин Ошто, Таласта жана Ысык көлдө болгон.